Талас областынын энергетика кызматкерлери кирип келген майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сиздердин жасап кеткен эмгегиңиздер элге берген жарыкчылык, өмүр тартуулап жаткан, бир жакшылыкты тартуулап жаткан ишиңиздерде ийгилик коштосун. Ар бириңиздердин жасаган эмгегиңиздер көмүскөдө калбай, балким кээ бир адамдар анын сыртынан байкабаса дагы ички ишинен караганда өтө татаал шарттарда, өтө табигый ар кандай кубулуштарда өз өмүрлөрүн ошол энергетикага арнап жалпы элдин жарыкчылыгын тартуулоо максатында иштеп келе жаткан кызматкерлердин эмгегин баалабай койсок болбос. Жалпы кыргыз элинин энергетика майрамы куттуу болсун. Анын ичинде биз ошол Талас районундагы Кыргыз улуттук Маназордоо комплексинде өз жонубуз менен сезгендей, мына быйылкы шарттарда, татаал шарттарга карабастан кандай иштер болсо дагы бизге жарыгын убакыт саат менен берип, элибизге курулушуна жана элибиздин улуу оңгусу болгон Кыргыз улуттук Маназордоо комплексине дагы жарыкчылыгын салып жаткан мезгилдерде жоон терибиз менен сезип турабыз. Ошону менен бирге эле азыркы эки коңшу айылдардын ортосунда жаңы реклаузерлер коюлуп, аны менен кошо бир айылдан оңдой турган болсо, экинчи айылда зыяны тийбегендей болуп заманбап технологиялар келип жатат. Ошону менен кошулуп линиялар уламдан улам узарып жатат. Ошондой багыттарда дагы жалпы кыргыз элине жарыкчылыгын өчүрбөй, элибизге бир жарыкчылыкты тартуулап, өз өмүрлөрүн арнап келе жаткан энергетика кызматкерлеринин эмгеги абдан зор экендигин жалпы кыргыз эли жон терибиз менен сезишибиз керек. Мына азыркы заманыбызда бул бир гана биздин мамлекетте эмес, дүйнө элдеринде ушундай улуу нерселер, жаңы технологиялар келип аткандан кийин биздин мамлекетибиз да өсүү өнүгүүнүн жолунда турат.